Assalamu alaikum. Талас район тұрғындары, саламатсыздарбы? Сіздер менен бақ-табат семинарында жолугушканыма аябай кубанычтамын. Мен Абдулла Ташиевич, Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчиси боломун. Биздин бирикме Кыргызстандагы бардык ушул жерлердеги бактар боюнча консультация беребиз. Биздин Борбор Азия Багбандар биримдигинин негизги максаты Кыргызстанды дагы экономикалык жактан көтөрүү болуп эсептелет. Биз силерге азыр ыргалдуу багбанчылык кылып, ошодон жакшы киреше алган жолдорун силерге үйрөтүп беребиз. Жана ошолорду органикалык жол менен багып, анын зыянкечтери менен жана илдеттери менен биологиялык жол менен күрөшүүнү дагы үйрөтүп кетебиз, туугандар. Мына өзүңүздөр билесиздер, ар бир кыргыздын баласы даракка отургузат, ар бир кыргыздын баласы дарак эмне экенин түшүнөт. Биз айылда жашайбыз, бардыгыбыз айылда чоңойгонбуз. Алма каерде өсөт, өрүк каерде өсөт, кара өрүк кандай болот, бардыгын билебиз. Ошол эле кезде азыр биздин мына балдарыбыз мурункудай ата бабаларыбыз жасап келген багбанчылыктай багбанчылыкты жасай албай калды. Себеби дегенде илим менен тажрыйба жок болуп атат да. Мына азыр ушул тушта Кыргызстанда өсүп аткан 99% дарактар классикалык эски сильно рослый, бою бийик өсчү дарактар болуп эсептелет. Мына жакындан эле бир аз убакытта бир 7-8 жылдын убагында бизге мына ыргалдуу багбанчылык кирип келди. Европада болсо багбанчылык супер карликке өтүп кеткен. Супер карликтер 1 гектарга 9000 көчөткө чейин отургузат дагы, ошол жерден 300 тонна мөмө алышат. 300 тонна мөмө алышат. 1 гектарга 250, ашып кетсе 400 дарак отургузабыз дагы, аны болсо узак убакыт күтүп калабыз. Түшүмүн алгычайын эң эле мындай тез түшүмгө кире турган бул алма болуп эсептелсе, эң көп отургузулган. Ошонун түшүмүн 7 жыл, 8 жыл көп прибыль бериш үчүн аны деген 10 жыл күтүшкө туура келип калып атат да. Аны деген мурунку дарактардын мөмөсүн териш өтө кыйын. Бийик даракка чыгып, адан челек менен мындай өтө кыйынчылык туудурат. Анан аны деген дарылаш өзү бир чоң азап да. Үстүнө жетпейт. Биздин алмалардын бойлору эмне 8, 9, 10 метр, 12 метрге чейин чыгып кеткенди үчүн анын үстүнө дары чачыш өтө кыйын маселе. Андан кийин дагы бир жаман жери аларды буташ. Алар формага түшпөйт. Бир жагын кессеңиз, мисалы үчүн, ал жерден камчы тамыр чыгарып, кайрадан өсүү процесси жүрө берет. Бирок мөмө берүү процесси өтө кечеңдегендиктен, ошон үчүн биз силерге сунуштап атабыз. 106 номер 106 подбойдогу полукарлик орто бойлуу дарактарды отургузуш керек. Орто бойлуу дарактарды сунуштап жатканыбыздын бирден бир себеби бул биздин капчыкка туура келет. Эгерде мен силерге 109 М9 карлик көчөтүн сунуштай турган болсом, ага 35 000, 40 000 доллар кетет. Ага деген көчөт алыш керек, аны деген ограждение кылыш керек, сугатын коюш керек, шпалер коюш керек, стойка коюш керек, зым тартыш керек. Анан кийин бул бак болот. Биз сунуштап аткан полукарликтерди ограждение, система полива и көчөт. 10 000 долларга бир образцовый жакшы 1 гектар бак кылып алсаңыздар болот. Бул биздин чөнтөгүбүзгө чак келет. Себеби дегенде биз топтоп туруп миллион сомго той кылып атабыз. 1 миллион сом коротуп биз той кылып атабыз. Эгерде ушул жерде үйлөнө турган, аял ала турган, анан көөгө тие турган кыздар болсо,
ошолор ата-энесине барып айтсын. Атке, апаке, мага деген мындай чоң дүңгүрөткөн той жасап бербей коюңуздар. Анан көрөктө ошол каражатка мага эмне 1 гектар баг отургузуп бергиле, мен мигрант болбой ушул жерде жаныңарда жүрөйүн дегиле. Ошентип акыл үйрөткүлө, ата-энеңерге айткыла, сунуш кылгыла. Эми мындайда бизде той кылабыз. Эми аксакалдар келет, башкасы келет. 5 саат, 6 саат ошол жерде ашказанды кыйнайбыз дагы. Анан ошол менен же бата жок, же башкасы жок, тарап кетебиз да. Көбүнчө эле биздин тойлорубуз ысырап болгон. Мына буга чейинки тойлордо мына биздин ата-энелерибиз той өткөзгөн. Бир кой эле союлган. Бир кой менен эле молдо келет эле. Баягы кыздын менен баягы үйлөнүп аткан жигит жактан эле аз гана саз гана деп коет ошто. Киши келет эле ошо менен той. Омин Аллаху акбар болду, үйлөндү. Болду, элге жарыя кылып коет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге үйлөнүү менен өлүмдү өтө жеңил кылган. Үйлөнүү үчүн кой болбосо ошол кичинекей эле жит чыгарып туруп жылуу тамак жасап ошол жерде 4-5 кишини чакырып болсо. Болбосо нике менен эле бүткөн. Баягы кишини аркы жакка, аркы дүйнөгө өткөн узатуу зыйнаты өтө жеңил болуш керек. Бизде болсо аны биз той кылып берип атабыз да. Туугандарым, бул чоң исраф, одон качыңыздар, анан көрөктө ошол кеткен акчага баг отургузуңуздар. Ошол темадан сыртка чыгып кеттик. Эми азыр биз сунуштап аткан көчөттөрдү силер кайдан алам дейсиңиздер? Биз сунуштап аткан көчөттөр силердин районуңарда да бар экен. Силердин обласыңарда да бар экен. Азара жемиштеп ошол жерден алсаңыздар болот. Андан кийин жок, мен Азара жемиштен албаймын, мен Бишкектен алам десеңиздер, Бишкекте бир 2 фирма бар. Бирөөсү Турциядан, бирөөсү Польшадан ташыйт. Анан жок, биз Түштүктөн алам десеңиздер, мына Agro Invest Asia деген чоң фирма бар. Ошол жактан да алсаңыздар болот. Алар да Туркиянын көчөттөрүн ташыйт. Бирок туугандарым, Туркиядан, Польшадан, дагы бир мамлекеттен көчөт алып келгенди токтотушубуз керек туугандар биз. Токтотуп, кескин түрдө токтотуп туруп, биз ушул жерде чоң питомник куруп туруп, ошол көчөттөрдү биз өзүбүз жасашыбыз керек. Калган составляющий жер дагы, суу дагы, урук дагы өзүбүздө. Болгону илим керек. Эгерде мына ушул окуу жайды бүтүрүп, жигиттер, кыздар Измирге окууга барам десеңиздер, Измир шаарына Эге университети бар, ошол жерде 125 000 студент бар. Бата турган чоң университет бар, ошол жерде 75 000 киши окуп атат экен. Мен бардым ошол университетке конок болуп, ал жерде Өзбекстандын өзүнөн эле бир 500-600 бала жүрөт дейт. Түркменистандан бар экен, Казакстандан бар экен, бардык мамлекеттерден бар экен. Бизден 2 эле бала окуйт экен, 4 экен общий. Экөө бүтүп кетип ошол жерде иштеп атыптыр. Экөө болсо жаңы барыптыр окууга. Мына ошол жактагы агайлар айтты да, Кыргызстанда айыл чарба ушунчалык өнүгүп кеткенби, тегеле бул жакка студент келбейт дейт. Биз айттык, биздин анда өнүгүп кеткен жокпуз. Кудай кааласа биз силерди реклама кылабыз окутууга. Общий 5 жыл окуйсуңар, $5000 каражат кетет. $5000 каражат кетет. Биоинженер болуп келесиздер. Биоинженер болуп келип, силер бул жерге баягы 200 сом, 300 сом, 500 сомдон сатып аткан, инвентро лабораториядан чыккан, жана баягы маточник болуп чыккан сапаттуу көчөттөрдү жасай ала турган адис болуп келесиздер. Анан ошол эле кезде ал жакта силер окуудан тышкары жумуш иштесеңиздер болот. Силер ата-энеңерге ооруңар тийбейт. Наоборот, ата-энеңерге силер ошоктан жардам берип тура аласыздар. Себеби дегенде ал жерде жөн эле баягы форма кийип, немеде торговый центрде 6 саат тура турган болсоңуздар, силердин айлыгыңар $300, $400, $500 айлык берет экен, жөн эле охранага. Ал жерде 12 ай жүрөсүздөр, 12 айда силерне бир эле жылында $3000 $4000 силерге киреше кирип турат. Окуудан тышкары силер иштесеңиздер да болот. Башка да жумуштар толтура экен. Иштей турган жумуш көп экен. Ал жерде шаар европейский экен, Европага жакын жайланышып, эгерде күн
açık bolup momday bolуп турса, Греция көрүнүп турат экен, тоодой болуп эле. Греция көрүнүп турат экен, шаар европейский экен, ушунчалык кооз шаар. Силер бул жерге келгенден кийин эч качан жакырчылыкта жашоо деген маселени силер ал жактан чечип келесиңер. Силер бул жерде эң актуалдуу жана высокооплачиваемый кадр болуп келесиздер. Жөн эле силер бу жерде азыр атыңыз алмаз болсо, бирсе алмаз, паламбайдын баласы алмазда дебейт 5 жылдан кийин, о, ученый агроном алмаз келейт атышайт да. Ошон үчүн балдар окууга ынтызар болуңуздар. Силер окубай азыр барды келди, эптеп эле эжекенин көзүнчө жазмыш болгондорунда силер өзүңөргө зыян берип атасыңар азыр. Силер эжекеге барыбер, ал айлыгын алат. Силерди программаны өтүп атат. Сенин башыңа киргени, кирбегени ал жоопкерчилик албайт эжеке. Агай дагы албайт. Себеби дегенде сен программаны эже сага берди. Сен ошону сиңирип алыш, бул сенин жеке каалооң жана сенин жеке турмуштук жолуңа өзүң кетип атасың. Ошон үчүн балдар жакшы окугула. Биз силерге ишенип, ушундай чоң мамлекетти таштап кетип атабыз. Силер ушуну кармап калышыңар керек, акылдуу болушуңар керек. Баягындай кайдыгер мамиле болуп, силерди мен билемин, көбүңөр эптеп эле ушул аттестатты ала койсом, алдың Америкага, аркаң болсо мынау Казакстанга кире качайын деп атасыздар. Туугандар, андай болбойт. Бардыгыбызды кете берсек, мигрант болуп кете берсек, Кыргызстанды ким көтөрөт? Кыргызстанды ким көгөртөт? Кыргызстандын суулары кимге кереги бар анда? Жерлери кимге кереги бар? Ошон үчүн балдар, жакшы окуңуздар. Кыргызстан боюнча Борбор Азия багбандар биримдиги ушуну чечти. Ушул сорттордон чыкпайбыз. Бул жерде алмасы да бар, алмурут бар, илес бар, бардыгын чыгардык. Мына ушул сортторду сурайсыздар. Каерден барып көчөт ала турган болсоңуздар, ушуну сурайсыздар. Көчөт сапаттуу болуш керек. Көчөттүн өзүнүн сертификаты болуш керек. Вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты болот. Жакшы көчөттөр. Анан туугандарым, азыр ушул тапта биз тараптан силерге эң эле аз дегенде түндүк тарапка бир 4 миллион көчөт азыр уже даяр силерге сатылганы келейтат. Бирок ошонун ичинен дээрлик көбү сапаттуу эмес. Себеби дегенде контрабанда аркылуу Өзбекстандан чыгат, Тажикстандан чыгат дагы. Бул көчөттөр кышындасы жол бармаалда чыгарып туруп контрабанда кылып бир үйлөргө басып коюшат. Ал деген 4 миллион 5 миллион көчөттү отургузуп чыга албайт эч ким. Аны жөн эле жийип туруп отундай кылып эле үстүнө суу куюп токтотуп койгон. Келет бул жакка силер отургузасыңар, көктөйт, бирок түшүн бербейт. Ошодон этият болуңуздар. Сапаттуу көчөт холодильниктен сатылат. Сапаттуу көчөт алып багбанчылык кылам десеңиздер, обязательно холодильниктен сертификаты менен, вне зоны о вирусной безопасности деген сертификаты менен көчөт алыңыздар. Мына ошондо ийгиликке жетесиздер. Сапаты жок 100 көчөт отургузгандан көрөктүү сапаттуу 10 көчөт отургузсаңыздар, ошонун пайдасы силерге эселеп болот. Мына эми сортко токтолуп баштадык. Golden Delicious сары алмасы, американский алма, өтө сахарный болот экен. И анан мындай сатылуусу жакшы болот. Экинчи алма бул Red Chief алмасы, баягы Star Crimson'дун предшественниги. Кийинки поколениясы кара кочкул кып-кызыл болот, базар бап, өтө жакшы сатылат. Анан Granny Smith деген алма көк-мөк болот, өзү жап-жашыл Сибирде өтө эң сатылган эки алманын бири ушул араб мамлекеттери сүйүп жеген Pink Lady, булар зимний алма, креспель. Жайкалма, кышка да сакталат. Эрли Женева, Гала Маст. Бул Кыргызстан боюнча чечилген сорттор. Туугандар, эртеге көчөтканага барганда шуну сурайсыңар. Ушундай алма бар беле? Алмуруттан Williams, Конференция, Форел, 3 алмурут. Слива, Анжелино, Стенли, Венгерка. Гиластин өтө сонун сорттору Кордия, Регина, Саммит, Лапенс, Сифхарт. Ушул 5 сорт Big Bang деген жыңала шапталы жазды. Шавдалынын нектаринде. Орион, Венус, Extreme Candy деген сорт. Түктү. Трансфалия, Extreme July, Sweet Dream. Базарда долларды таныгандай таныйт. Жашылча сатуучу магазиндер дагы, оптовиктер дагы долларды таныгандай таныйт.
Senin şaptalığın attın neyse, Transvalia desem kaça tonna var dedi sırası. Ошондой сорттар булат. Малина болсо Полка, Полана, Маравелла. 3 сортты жазгыла. Анан карагат отургузгула. Туугандарым, карагаттын килеси 5 киле алмага барабар. 1 киле карагат. 1 гектардан 20 тонна берет. 5 миллион сом карагат өйдөп атат. Ысыкөлдө жетөбүздө кишилер. 1 гектар карагат. Тисел, Тибен, Черный капитан, Ахмади деген сорту, анан Сирит, 2 сорт. Ахмади, Сирит, менен президентский, Ферагнес, Фердуэл. Колу менен чабыла турган, кылычтай болгон узун болот. Базарда 500 сом, 400 сом баасы. 15 000 багбан bir убакта информация берип алып турат. Ошол чоң группага кирсеңиздер, силер Кыргызстанда 7 дубан болсо, канча айыл болсо, канча көчө болсо, ар биринен ошол жерде бирден экиден киши бар. Ошол жерде силерге багбанчылык боюнча кандай бир түшүнбөй турган суроолоруңар болсо, берсеңиздер ошол жерден жооп аласыздар. Анан сырткары мына ошол Талас багбандары деген WhatsApp группа бар. Ага да кириңиздер, анын үчүн бая мен берген номерге өзүңөр мени Талас багбандарына кошуп коюңуз десеңиз, кошуп коюла десеңиз, биз силерди кошуп коебуз. Анан кийин туугандарым, мына азыркы сортторду силерге сунуштадык го. Мына ушул сортторду сунуштаганда бизден эмне чыгат? Будан bir mömö, bir aymak, bir mömö, bir regionda bir mömönü oturguzup bazarga çıkış üçün egerde biz 200 kilogram, 300 kilogram menen çıga albayız. 2 tonna da azdık kılat. 20 tonna, 50 tonna, 100 tonna da azdık kılat. Bizdin bazarыбыз жүрүшү üçün biz birlikte sortko ötüşübüz kerek. Uşul maksatta hazır biz жүрөбүz da. Sizlerden başыңарды biriktiriп, жөнөкөй эле бактык отургузбастан, мына айыл менен сүйлөшүп, өзүңөрдүн аймагыңар менен сүйлөшүп, кел бирдиктүү бир сортко өтөлү. Мисалы үчүн бирөөсү Кадамжайдан алып келип отургузуп атат, бирөөсү Оштон, бирөөсү Нукаттан, бирөөсү Андижандан, бирөөсү тияктан. Сорт көп, аябай көп, бирок ошол сорттордун бизге пайдасы жок. Такыр эле пайдасы жок. Эми жанагы эменин айырмасын айтып берейин. Эмнеге сиз бизде дорогостоящий көчөт менен багбанчылык кыл деп жатасыз деген суроого жооп берейин да. Мисалыга бек болот 300 сомдук сапаттуу көчөт менен багбанчылык баштады. Мен болсо 150 сомдук көчөт менен мен баштадым. Экөөбүз чуу деп эле баштаганда, экөөбүз бирдей эле жерге отургуздук, баштадык. Bunun көчөттөрү иммунитети бар, щитовка, парша, буга бактериялык күйүк түшпөйт. Bununki ösüp atat. Meniki de ösüp atat. Meniki orup başladı, men darlaya başladım. 150 somga bir darlaganda ele 5 som, 10 som koşulup atır. Anan bunun sapatlı köçötünün tüşümün dünya yüzü tanıyt. Dünya yüzü tanıyt bunu. Menikim bolsa Hasan eke menen Hüsön eke çaykanada süйлөшүп oturup ele iki butaktı birbirine ulap durup bana berip koyum. Men oturguza verdim. Men anı oturguza oldum. Adam çıkan tüşüm, bunun 3 yılda tüşümge girdi, buluşu süyünü odan. Cırgal, mına almamı da aldım, balama cedirdim. Kiyinki yılı biraz satat, adan kiyinki yılı ucu buğa çoğun aviyon menen işler gele başlaydı, bana almanı sat dep. Men almam bolsa, ile 4 yaşka çıktı dağı, cemime vermet, ösmet, gıdıyı bile tür öğretti. Men kütüp janagынан dagı darılay verem. Oşente bununki 300 som boydan turat, meniki öse veret. Akırına gelgende meniki tüşüm bergen жылы uşu menin köçötüm 500 somga çıkıp kalat. Расходу. Bununki 300 boydan ele turat. Meniki ödölöy veret, расходу. Bununki tüşe veret. 300 kö salgan bolsa, köçötünden alması çıkat, almanı satsa 200 kö tüşöt, 100 kö tüşöt. Anan bununki beker bolup kalat. Boldu. 5. жылдан бұл бақты полностью ақтады. $10.000 çıkardı. Anan уже 5 жылдан 6 жылы уже таза киресеге кирип кетти. Менин
Almam, сапатсыз алмам. 7-ci жылы 2 alma berdi. Qarasam, özüm tanıvağın almalarına. Onu bazarga da alıp bara almayım, başka da almayım. Sortu belgisiz. Bunun köçötünün sertifikatı var. Buğa dünya ölçüsünden kardar gele turgan bolsa, bu sertifikatın kopyasını tıştap koyup, alar kompüterden pробивать etet. Demek sizin köçötünüz Polşadan gelgen turbayı. Sertifikatı mında eken, dedi Sulik Andres degen var. Oşonun köçötkanasından gelgen turbayı. Anın köçötkanasındağı bardık almalardan Fransızcası var. Bu zakonny almalar bular. Bunu degen dünya ölçüsünde siz bek bolot. Eksport kılsanız bolu öğretti. Men kim bolsa даже barsam tanımaydı alar. Что за яблоки? Как называется? Ben aytam, Асанусон яблоки. Ой, ты что deydi? Давай, almayız bunu деген. Bununki Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith boldu satılıp kete öğret. Meniki şu oydan kala öğret. Oşonu ayt otam da, oşonu düşünböy tabasla bizse. Mına tuğanlar. Emi bolsa, bardığımız ele, bileviz, esepte. Eğer de biz bu yerge bir жақсы bioinженер alıp kele turgan bolsak, ağa 10 hektar жерди berip, ağa degen bir koluna bir $100.000 karmata turgan bolsak, al degen ne? Заграницадан маточник alıp kelet. Маточникти alıp kelet dağı jatkızıp turup, oşordan sensiyamen çıgarıp, 200.000 маточник alıp kele turgan bolsa, jıl sayın milyondan köçöt çıgarıp beret bizge. Milyon köçöt eğerde en sapatlı жақсы köçötlerge salıştırganda adam kalışpayt dağı, anı degen 150 som mes, 70 somdan satsa dağı, al degen ne olur? 70 milyon som akça olur. 70 milyon som akça degen bu degen tetigi rasходту 10 есе ақтады degen. Oşon üçün tuğandarım, sizlerden aytam. Eğer de biznes kılam dep bayıp, mınдай bir жетишкендиктерге жетишем desеңizdер tuğandar, питомник degen bizneske ötüңüzdür. Ötkönde dağı научный, полностью наукасы менен ötüңüzdür, чтобы ал жерде sizler çoğun girişe alıp, mına özüңөрдөн, rayonуңардағы özüңөрдөн, облыстағы köçötkө болгон muhtaçlıkты keçet turgan bolsoңуздар, eң arzan köçöt berесиздер элдерге, сапаттуу көчөт бересиздер элдерге, өзүңөр дагы эселеп бутуңарга турасыздар, бай болосуздар. Ошого балдарды окутуш керек. Ошол балдар знанияны, билимди алып келгенден кийин бул чечиле турган маселе. Мына ушул. Туугандарым, азыр суроолор болсо бересиздер. Биринчи мен мына жигит менен тааныштырып кетейин силерди. Бул Бекболот Гыламов, өзүнүн чоң дыйкан чарбасы бар, өзү агроном, консультант. Анан мына Кыргызстан боюнча мына Баткен Гилестин пири деп койсок болот да. Любой баягы түшүм берип аткан Баткен Гилести оңдойт. Ушул черешнянын мастери. Мына Бекболот таксыр, сизге сөз. Ассаламу алейкум, урматтуу Талас жергеси, сиздер менен жаз алды көрүшүп турганга аябай кубанычтамын. Аслында негизинен бул жерде азыр жаштар экен, жаштарга көбүрөөк басым жасайын. Жаштар, булар келечек силердики. Кыргызстанды кандай алып кетиш, кандай өнүктүрүп кетүү биздин милдетибиз. Азыр биздин эң кубатка толуп турган студенттик убагыбыз экен. Ушундай оттой күйүп турган курагыбыз экен да. Азыраак, чоңураак жаштагылар азыраак болуп атат. Туугандар, Абдулла Ташиевич туура айтып кетти. Эгерде биз түйшөлүп жол издебесек, бара турган жерибизди аңдабасак, миграцияга агылып, чет мамлекетке кете берсек, анда Кыргызстанды өнүктүрө турган күч жок. Кыргызстанды өнүктүрө турган силерсиңер. Келечекти кура турган силерсиңер. Силер илимге, билимге сугарылышыңар керек. Силер күчтүү адис болушуңар керек. Ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Кадр бардыгын аныктайт дейт эмеспи? Силер биздин келечек кадрсыңар. Силер жакшылап окушуңар керек. Биз азыр бир гана телефонду чукуй берсек, соцсеттерде отура берсек, кыймылдабасак, илим албасак, анда келечек биздики туңгуюк. Азыр туугандар, Таласта ушунчалык жер шарты аябай жакшы экен, географиялык шарты өтө мыкты, кышы кыштай болот, жазы жаздай болот. Бизде жер бар, бизде суу бар, бизде өнүгүүгө демек шарт бар. Бизге дем бере турган, ошол аткара турган силерсиңер. Аталарыбыз ошол ойду, ошол тажрыйбаны айткан менен аткара турган аны бизбиз. Аны келечек аткарат. Эртең биздин агро тармагыбыз 10 жылдан кийин
же 20 жылдан кийин кандай акыбалда болот? Азыркыдай жерибизди иштетпесек, азыркыдай жерге болгон мамиле болсо, түйшөлбөсөк, ойлонбосок, бир нерсени аңдабасак, анда биздин келечек туңгуюк го, туурабы? Туңгуюк да. Азыр биз план кылып атабыз, көпчүлүк жаштар сыртка барып ушундай иштеп келсем, ушул жакта иштеп келсем деп. Жок. Биз бир нерсени аңдабай атабыз. Азыр сыртта тапкан 5 сом акчага караганда, мына ушул жерде тапкан иш жасалган 1 сомдук иш артыгыраак. Биз мына ушуну түшүнүшүбүз керек. Азыр биз 30 жыл өткөн заманда жашадык. Эсирдин тарбиясын көргөн экен көпчүлүк. Биз азыр дагы эле өзүбүздүн жакшы тентеңди басып кете албай атабыз. Каруубузга кире албай атабыз. Канчалаган жерлерибиз соко айдалбай калды. Канча жерибиз, багар жерлерибизге барбай калдык, иштетилбей калды. Биз өзүбүздүн кыла турган тармакты кылбай калдык да. Бул жерде Абдулла Ташиев айтып атат, жигиттер, туугандар, жакшы сортту тиккиле. Мына ошол сорт аныктайт бардыгын. Туурабы? Азыр талас дегенде биз мына ушул фасолду жакшы түшүнөбүз да. Мурда жок эле да. Азыр ушул көпчүлүк ылдыйкы зоналарда кирешенин булагы болуп, ушул фасоль болуп калыптыр. Сиздерде ал азыраак айтылат экендер, сиздерде басым алмага, кара өрүккө, гиласка, жер шартыңар аябай сонун экен. Мына ушул нерсени тигиңиздер. Тиккенде дагы ыргаалдуу кылып тигиңиздер. Келечекте сиздерге пайда бере турган. Азыр гиластан тиксеңиздер 1 гектар жерден $20,000 акча иштеп алса болот. Бул деген сөз чет мамлекетте жаныңды карч уруп иштеп дагы ошону таппай атабыз. Биздин өзүбүздүн жерде султан болуп ошол кирешени тапса болот туугандар. Аны үчүн бизге билим керек. Аны үчүн бизге илим керек, тажрыйба керек. Биз ошол нерсенин нанын жебей атабыз. Биз ошол нерсеге ишин билбей атабыз. Эгер ошону билсек, ошондой кылсак, анда биздин жашообуз башкача болмок. Биз өз жерибизде эркин султан болуп жашамакпыз. Бирөөнүн жеринде азыр көпчүлүгүбүз кор болобуз. Курсагыбыз тойгон менен көңүлүбүз тойбой атат. Жерге болгон кусалык бар аерде. Азыр мен кыскартайын сөзүмдү, негизи азыр Кыргызстанга сунуштап аткан методумду айтайын, аны да кыска айтам. Аны менин жеке YouTube каналым бар. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот. Багастыруу Кыргызстан деген канал, ошол жакта бүт опыттарымды бөлүшүп келатам, тажрыйбаларымды. Бул KGB деген метод америкалык Ким Грин Буш деген адам сунуштап атат. Ким деген адамдын жашыл бутоосу деп кыргызча которулат. Бул жерде бутоо ичинде өтө секрет чоң болгон үчүн бактарды бийик өстүрбөй, жапыз өстүрүүгө, сейрек эмес тыгыз өстүрүүгө мүмкүнчүлүк берип атат. Мына ушул метод иштейт. Мына ушул метод аркылуу биз киреше тармагын ошондой чоң жакшы бактарды жаратып алууга мүмкүнчүлүк бар. Сиздердин жериңиздерде дагы ошол бизнести уюштурууга болот. Ошол жашыл экономиканы, жашыл бизнести уюштуруңуздар, көчөттү тигиңиздер, мени менен байланышыңыздар. Мен номеримди айтайын, 79 менен жазыңыздар. 00-1283 WhatsApp номери. 79 менен 0779 менен Билайн. 00-1283 Атымбек болот. Гыламов ошол Кайрат деген дыйкан чарбаны жетектейт. Сиздердин убактыңыздарды көп кармабайын, сөздү Абдулла Ташиевичке берейин. Менин каналымда бүт ошол жерде практикалаган иштерим коюп койдум, даяр, ошол жактан кеңири көрүп алсаңыздар болот. Телефон. Эми бул жерде басымдуу бөлүгү мына студент балдар экен. Эми буларга мен азыр бир жакшы бир сөз айтамын. Ушуну ким жакшы эстеп кала турган болсо, бул келечекте бул балага, бул жаштарга өтө жакшы багыт болот да. Туугандарым,
Biz de ilgerten Kırgız eli süylөгөндө дагы өтө акылдуу сүйлөгөн. Кыргыз эли биздин кыргыз эл макалдарыбыз бекеринен айтылат эмес. Бул макалдардын маанисин түшүнсөңүздөр, бул силердин жашооңорго, кийинки жашооңорго өтө чоң жардам берет. Билими күчтүү миңди жыгат деген сөз бар, билесиздер, Biz dagы жаш болгонбуз, biz dagы күрөшкөнбүз, мен вольникмин өзүм. Күчкө ишенип, biz dagы көптөгөн баягындай жумуштарды жасап койгонбуз да. Баягындай. Бирок ал деген жумуштарга биз көп өкүнөбүз. Себеби дегенде күчкө ишенип, жаныбыздагылардын көңүлүн ортуп койгонбуз. Жаныбыздагылардын көңүлүн ортуп койгонбуз. Күчкө ишенип дегенде биз деген окуган эмеспиз. Men güçlüğümün, men bilegim çoğun, men деген mınanday kılamın, dep batır olganbız. Biroq akırına gelgende bilimdüler bizdin üstübüzden düştü. Biz hazır oşolardın kolunda su kuyup jiröbüz. Sizler oşonu esiңерден çıgarbagılar. Janыңardağı bir boşoşkon, bir botanikti sizler köp kordoy bermeňizler. Ertege oşonun jardamına muhtaç bolup kalasızlar. Güç Bul kelet ketet. Aldan tayasыңар. Бирок мээңер толтура болсо, бул адам акыркы демине чейин иштей берет акыл. Ошон үчүн эң биринчи басымды акылга койгула. Акыл бардыгын жеңет. Эгерде силер акылдуу болсоңуздар, биздин мамлекет өсөт. Биздин мамлекеттин жери момундай болуп таламайга түшпөйт. Момундай болуп биздин кыздарыбыз Москвага барып кордолбойт. Эгерде силер билимдүү болсоңуздар. Эркек намустуу болуш керек. Эркектер силер билимдүү болгула. Канчалык силер көп окуп, акыл эстин ээси болсоңуздар, ошончолук жакшы жашайсыздар. Ошончолук кыйын болосуздар. Ошон үчүн силерге айтамын. Эч качан күчкө ишенбеңиздер, анан көрөктүү көп китеп окуңуздар. Китеп окуп, bir minutаны boş koyuboston жоқ дегенде өзүңөргө шундай адат кылып агыла, кылыңыздар. Эки, барак китеп окушту. Шундай чарчап келсең дагы, эки барак китеп окуганды өзүңөргө адат кылып алыңыздар. Мына ошол силерди өстүрөт. Мына силер ошондо өсөсүздөр. Тугандарым, азыр өзүңүздөр билесиздер, бизде жер бар, суу бар, турат, суу агып атат биздечи. Bizde болгону билим менен тажрыйба жок, биз экономиканы көтөрө албай атабыз. Биз силерге ишенип отурабыз, силерди окуйт, эртеге биздин экономиканы көтөрөт деп атабыз. Силер болсо шалтай балтай болуп атасыздар. Жаштар, мен силерге айтып коеюн, окугула. Окуп, биздин бактылуу карлыгыбызды камсыздап бериңиздер силер. Биз силерге ишенип отурабыз. Эми туугандар, көптү сөздү көбөйтпөйлү. Азыр мени тетиги администрацияда күтүп атышат. Ушул жерде чогулушту бүтүрөйлү. Жарым сааттан кийин уже адамдын мээси көп нерсени воспринимать этпей калат да. Мына азыркы эмени бир себеп өзүңөрдөн өткөрүп туруп, анан жаштар баг отургузамын десеңиздер, мына менин номеримди жазсаңыздар, номерге чалып, тартынбай, кандай эме боло турган болсо айтыңыздар. Анан кийин дагы бир айтып кое турган нерсе, силер жашсыңар. Силер эгерде баштайм десеңиздер, ошол менин телеграмда Сөлжан Биогумус деген чоң каналым бар. Ошол жерде 3 жылдан берки мээнет бар. Сөлжанды кантип багыш керек, эмне кылыш керек, кандай суу бериш керек, кандай жерде багыш керек, бардыгын жазганмын. Дүйнө жүзү телеграмда жүрөт азыр. Себеби дегенде бир группага 200 000 киши батат. Кыргыздын бардыгы WhatsApp'та жүрөт, 250 эле киши батат. Эмне үчүн жаштар телеграмга өтпөйсүздөр? Telegram'dan jönötülgön selfiler dagı sulu gelet eken. Çıraylı gelet eken. Taza gelet eken. Mına sizlerdi kızıktırıcı bonus. Oşon üçün biznes başlayın desеңizdер, mına Abdullah Taşiyev'e kayrılыңыздар, men sizlerdi oşonu үйrөтөйүn. Кичинекей бизнесиңер болот, ошондон анан өсүп кетесиздер. Балким ушунун аркасынан силер окууну бүтүп аласыздар, контракт төлөп туруп, мына ошон үчүн туугандар бардыңыздарды ошол Сөлжан багыга чакырамын. Сөлжандын биогумус менен өстүрүлгөн бардык мөмө жемиштер органика болуп эсептелет. Дүйнө жүзүнүн бардык точкасына экспорт кылсак болот.
Sölcan'dın 1 kilogramı günlüğe 1 kilogram 47'dagi 600 gram biohumus çıkarıp beret. Eğer de 2 sölcan'dı 1 karabkaga bağa turgan bolsoңуздар, en az köböygöndө 150'ge köböyөt. Atak 1,5 штука чейин көбөйүп кетет. Өтө тез өсүүчү жаныбар болуп эсептелет. Сөлжандын ошол биогумусунан гүл өстүрсө болот, дарактарга салса болот, парник кылса болот, бардык өсүмдүктөргө иштетсе болот туугандарым. Ошон үчүн бардыгыңыздарды экологиялык таза бизнеске чакырамын. Келиңиздер. Мына ушуну менен чогулушту жабык деп жарыялайбыз.